блогерлерден, биздин блогерлерден Алла разы болсын, Алла субханала тааля кабыл кылган болсун, Алла жашоолоруна береке берген болсун иншалла, дүйнө ахиреттин бактылыгын насип кылган болсун. Айтат элек иншалла Алла субханала тааля дүйнө ахиретиңиздерди гүлдөткөн болсун да иншалла. Алхамдулилля көп бизде Кыргызстанда блогерлер баягы көбү исламда кетип атат. Исламда, машалла, 5 мал намаз окуп, Алла субханала тааlanын улуктугун айтып, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, жакшы жол менен да. Бул шүгүр айталы. Жакшылыкты таркатып атат. Ошондой эле Кыргызстандын кооздугун дүйнө жүзүнө таанытып атат да. Бул шүгүр айтыш керек да иншалла. Биз 20дан ашык мамлекетке барып келдик го, алхамдулилля. Кыргызстандай жер жок да, субханалла. Кыргызстан кооздугу, мисалы, кооздугу биздикинен да кооз болуп бараткан болсо, абасы туура келбей калат, же суусу туура келбей калат. Ушундай да, бизге Алла субханала тааля суу жагынан да, аба жагынан да, кооздук жагынан да, адамдын керчилик жагынан да Кыргызстанга көп нерсени берген да, субханалла. Ошого шүгүр айталы. Алла разы болсун иншалла. Ошо Кыргызстанды дүйнө жүзүнө, ааламга таанытып, Алла субханала тааlanын улуктугун жеткизип аткан биздин блогерлерден иншалла Алла субханала тааля дайым өзү колдогон болсун иншалла. Алар менен наоборот биз связьда болуп, ошолорго кандай бир фабрика ачкан болсоңуз, кандай бир нерсе кылган болсоңуз, ошолорго чалып, ошолорго реклама кылдырып бериңиз. Азыркы заманда ошондой кандай бир товарыңыз болсо, же фабрикаңыз болобу, же болбосо кандай бир нерсе чыгарып атасыз, кийим болсун, эмне болсун, машина болсун, не болсун, ошо реклама аркылуу башкаларга таркайт дагы, сиздин бизнесиңиздин жүрүшүнө себеп болот. Ошого иншалла ошолор менен байланышып, ошолорда баягы реклама кылып беришине баягы мүмкүнчүлүк болсо, иншалла Алла субханала тааля тофик берген болсо, Алла субханала тааlanын каалоосу менен баардык нерсе жакшылыкты таркатканга биз бири-бирибизге жардамчы болушубуз керек да. Мусулмандар иннамал муъминуна ихваслиху байнахум ваттакуллаха лааллакум турхамун. Яни мусулмандар бири-бирибизге жардамчы боло турган болсок, иншалла Алланын жардамы болот. Бири-бирибиздин ортобузду оңдой турган болсок, Алла субханала тааlanын рахматына бөлөнөбүз да иншалла.